Қазақстандық Қазақ ТВ жана Хабар 24 телеканалдарынын аудиториясы кеңейүүдө. Эми алардын программалары Орусия Федерациясынын аймагында жеткиликтүү. Аталган жаңылыкты Орусияда жашап жаткан казакстандыктар кубануу менен кабыл алышты. Алардын айтымында мурда казакстандык берүүлөрдү дүйнөлүк желелерден издөөгө туура келчү. Мы должны знать и свой язык, и казахский, и английский. Биз өзүбүздүн казак тилин жана англис тилин билишибиз керек. Менин 2-класста окуп жаткан неберем англис тилин үйрөнүп жатат. Мен бул жерден Казак ТВ каналын көрөм. Анын берүүлөрү 3 тилде: казак, орус жана англис. Казахский, русский и английский. Өтө кажет канал. Эгер жаштар осулай. Бизге бул каналдар керек. Эгерде жаштар ар кеч сайын казакстандык каналдарды көрүп, казак тилин угушса, алар өз тилдерин үйрөнүүгө өбөлгө болот. Албетте, жаңылыктар аркылуу Казакстанда болуп жаткан окуялар, каада салттар жана үрп-адаттар боюнча маалыматтарга ээ болобуз. Салт дәстүрлөр мисалы. Каналдардын жаңы көрүүчүлөрү иш күндөрү жаңылыктарды, ал эми эс алуу күндөрү концерттерди көрүүнү жактырышат. Телевидениеде караганда көп энди концерттарды өзүбүз көрөбүз. Биз сыналгы аркылуу концерттерди көрүүнү жактырабыз. Бул биздин жан дүйнөбүзгө дары сыяктуу. Концерттерди көрүп, жаңы ырлар, жаңы аткаруучулар жана бийчилер тууралуу билебиз. Окуп үйрөнөбүз, керектүү нерселерди алабыз. Суларга кубанып, өзүбүз үйрөнүп алабыз. Казак ТВ жана Хабар 24 телеканалдарын Орусиянын медиа рыногуна чыгаруу үчүн 1 жылдан ашуун убакыт кеткен. Бул долбоордун үстүндө Хабар агенттигинин талдоочулары жана Казакстандын маалымат жана коммуникация министрлиги биргеликте иш алып барышкан. Бул ишке Орусия жагы да жигердүү катышты. Между нашими странами очень тесное и плодотворное взаимодействие, и мы были убеждены сам. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда тыгыз жана жемиштүү кызматташуу орногон. Биз башынан баштап эле жалпыга маалымдоо каражаттары өлкөлөрдү жакындатууда жогорку ролду ойнооруна ишенгенбиз. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча Орусия Федерациясынын көрүүчүлөрүнүн арасында Казакстанда болуп жаткан окуяларга жана Казакстандын жаңылыктарына кызыгуу бар экенине ынандык. Долбоордун кийинки этабы Казак ТВ жана Хабар 24 каналдарын Орусиянын ири кабелдик операторлордун пакеттерине киргизүү болот.